8 бөлүм. Жай баракат кыймылдоо менен узак жашоо. Сергек жана узак жашоону камсыз кылган чыгыштын көнүгүүлөрү. Эң узак жашагандар көп көнүгүүлөрдү аткаргандар эмес, көп кыймылдуу адамдар экендигин көк аймактагы иликтөөчүлөр сунуштайт. Кылым карыткандардын айылы Огимиге барганыбызда 80-90дон ашкан адамдар абдан кыймылдуу экенлерин көрдүк. Алар терезеден карап, үйдө гезит окуп отурушпайт. Огиминин жашоочулары көп басышып, коңшулары менен караоке ырдашып, эртең менен эрте турушат. Эрте мененки тамагын ичери менен жада калса ага чейин тышка чыгып, отой башташат. Алар атайы гимнастика кылып же көнүгүү аткарышпайт, бирок күнүмдүк жашоосунда жаны тынбаган кыймылда болушат. Биз шаарда жашагандыктан күнүгө кадимкидей кыймылдап, сак-саламат жүрүү бизге кыйын болушу мүмкүн. Бул учурда ден соолукка пайдалуу экендиги кылымдардан бери далилденген көнүгүүлөрдү кылсак болот. Отургучтан ордуңдан тургандай эле оңой. Сен жарым саат отургандан кийин зат алмашуу метаболизми 90%га жайлайт. Артериядагы жаман майды булчуңга айдоочу ферменттер да жайлайт. Ал жаман май булчуңда жок болмок. 2 сааттан кийин холестерин 20%га төмөндөйт. 5 мүнөткө болсо дагы ордуңдан козголуу баардыгын кайра баштан баштамак. Баары жөнөкөй, абдан жөнөкөй дейт Гавин Брэдли. Брэдли бул маселе боюнча мыкты эксперт. Кечке кыймылсыз отура берүү ден соолукка канчалык зыян экендигин элге жеткирүүгө арналган эл аралык уюмдун мүдүрү. Чыгыштагы дене, акыл жана рухту баланста кармоо тартиби батышта да популярдуу болуп калган. Бул тартип илгертен бери ден соолукту чыңдоо үчүн колдонулуп келет. Индиядан чыккан, бирок Японияда да популярдуу деп саналган йога, Кытайдагы кигон жана тайчи башка дисциплиналардын ичинен дене менен акылдын ортосундагы гармонияны табууну көздөйт. Дүйнөгө күч-кубат, рахат жана бейкапар кароого анын жардамы тиет. Алар адамдын жаштыгын сактайт деп айтылат. Аны илим да тастыктады. Анча күч келтирбеген көнүгүүлөрдүн ден соолукка пайдасы чоң. Улгайган адамдар үчүн ылайыктуу. Баарынан да тайчи остеопороз жана Паркинсон ооруларынын өөрчүшүн жайлатат. Кан айланууну, булчуң тонусун жана ийкемдүүлүктү жакшыртат. Эмоционалдык маанайга тийгизген таасири да чоң. Стресске жана депрессияга каршы калканч болуп берет. Күнүгө 1 саатка машыгуу же марафондо чуркоонун кажети жок. Япониядагы 100 жаштагылар көрсөткөндөй, күнүгө бирден кыймыл кошуп туруу керек. Чыгыш тартиптерин адатка айлантуу абдан жакшы чечим. Дагы кошумча пайдасы бардыгынан жакшы белгиленген кадамдары бар. 4-бөлүмдө таанышкандай айкын эрежелер менен тартип агымга кирүүнүн мыкты жолу. Ал тартиптердин айрымдарын жактырбасаңар, силердин кыймылдата турган жана силерге жаккан нерсени тандап алсаңар болот. Кийинки барактарда сергек жана узак жашоону камсыздай турган тажрыйбаларга кайрылабыз. Бирок алгач күндү жалгыз япон көнүгүүсүнөн баштаганыбыз оң. Радио Таисо. Эрте мененки керилип чоюлуу 2-дүйнөлүк согушка чейин эле аткарылып келген. Радио деп аталып калышынын себеби ал бир аткарылчу көнүгүүгө инструкция радио аркылуу берилгендиктен улам болгондур. Бирок азыркы күндө телеканалды же интернеттеги видеону жандырып коюп, бир кыймылды ирэти менен аткарышат. Радио Таисону аткаруунун негизги максаты катышуучулардын биримдик духун, ынтымагын көтөрүү. Көнүгүүлөр дайыма тайпа менен мектепте сабак башталганга чейин, иш ордунда болсо иш башталганга чейин аткарылат. Япондордун 30% ар күнү эртең менен бир азга аткарылуучу көнүгүү кыларын статистика көрсөтөт. Бирок биз баарлашкан адамдардын дээрлик баардыгын ушундай окшоштугу бар болчу. Биз барган камкордук үйүнүн жашоочулары күнүнө жок дегенде 5 мүнөт аткарышчу. Айрымдары көнүгүү колониясында отуруп алып аткарышчу. Бир күнү бизде алар менен чогуу көнүгүү аткарып күн бою сергек жүрдүк. Көнүгүүлөрдү тайпа менен аткарып жатканда ал спорт талаасында же чоң залда катуу сүйлөгүчтүн жардамы менен жасалат. Көнүгүүлөрдү аткарганга 5 же 10 эле мүнөт кетет. Баардык көнүгүүнү же айрымдарын эле аткарасыңбы, ошого жараша убакыт сарпталат.
Ал көнүгүүлөр динамикалуу чоюлганга жана муундардын чыйрактыгына арналат. Радио таисо көнүгүүлөрүнүн бири колдоруңдун башыңан өйдө көтөрүп тегерете алып келип бириктиресиң. Бул дененин чоюлуунун жолу. Жеңил кыймыл мүмкүн болушунча көп муундарды машыктырууга багытталат. Бул жөнөкөй сезилиши мүмкүн, бирок азыркы жашоодо биз бир күндө колубузду кулагыбыздан өйдө көтөрбөй калабыз. Биздин колдорубуз компьютер жана телефон колдонуп жатканда, китеп окуп жатканда ылдый болуп турарын ойлон. Сейрек гана учурда буфетте же шкафта бир нерсеге жетпей жатканда колдорубузду башыбыздан өйдө көтөрөбүз. Биздин ата-бабабыз аны дайыма бактан бир нерсе терип жатканда кылчу. Радио таисо дененин негизги кыймылын машыктырууга жардам берет. Йога. Японияда жана батышта популярдуу йога баарынын колунан келет. Позалардын айырмалары жада калса боюнда бар аялдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да ылайыкталган. Индияда жер кыймылдаткандан бери жаралган йога менталдык жана физикалык элементтерди бириктирүү үчүн аткарылып келет. Йога сөзү санскрит тилинен йоке деген сөздөн алынган. Ал жүк сүйрөөчү жаныбарлардын бири-бирине жана алар сүйрөй турган арабага байлоочу туташтыргыч дегенди билдирет. Йога дене менен акылды ушундай эле жол аркылуу байланыштырууга аракеттенет. Ал сергек жашоо стилине бизди курчап турган дүйнө менен гармонияга алып барат. Йоганын негизги максаттары: биринчи, бизди табиятыбызга жакындатуу. Экинчи, менталдык жана физикалык жактан тазалануу. Үчүнчү, укмуш, сонун нерсеге жакындатуу. Йоганын стилдери. Баардыгы бирдей максатты көздөгөнү менен йоганын түрлөрү көп. Алар каада салтка жана кайсы тексттен алынгандыгына жараша айырмаланышат. Алардын негизги айырмачылыгы, чеберлер айткандай, мыкты мендин туу чокусуна алып баруучу жолдо жатат. Биринчи, жанана йога, даанышмандык йогасы. Дисциплина жана менталдык өсүштү издөө. Экинчи, карма йога, өзүнүн жана жамааттын пайдасына чечүүчү аракет, тапшырма адаттарга багытталат. Үчүнчү, бхати йога, укмуш, сондукка берилүү. Төртүнчү, мантра йога, релаксация абалына жетишүү үчүн мантраларды жатка айтууга багытталат. Бешинчи, кундалини йога, каалаган менталдык абалга жетишүү үчүн түрдүү кадамдарды айкалыштыруу. Алтынчы, раджа йога, падыша жолу деген ат менен белгилүү. Өзүң жана башкалар менен биримдикке жетишүүгө арналган кадамдарды камтыйт. Хатха йога батышта жана Японияда кеңири таралган йоганын түрү. Асана, башкача айтканда, тең салмакты сактоого арналган позалар менен мүнөздөлөт. Кантип күн менен саламдашуу керек? Күн менен саламдашуу хатха йогадагы негизги көнүгүү. Аны кылыш үчүн төмөндөгү 12 негизги кыймылды кылышыңыз керек. Биринчи, буттарыңды бириктирип түз отурасың, бирок булчуңдарды бош кой, демиңди чыгар. Экинчи, алаканыңды бириктирип көкүрөк тушуңа кой. Ушул позицияда колдоруңду башыңдан өйдө көтөргөн убакта дем ал да артты көздөй ийил. Үчүнчү, жерге колуңдун алаканы тийгенче алдыны көздөй эңкейип дем чыгар. Тизелериңди бүкпө. Төртүнчү, бутуңдун баш бармактары полдун тактасына тийгендей кылып артка чой. Бешинчи, берки бутуңду да артка алып барып, буттарыңды жана колдоруңду түз кармап демиңди чыгарба. Алтынчы, демиңди чыгарганда колуңду бүгүп, көкүрөгүңдү жерге тийгиз да, анан кийин артка чоюп, тизелериңди жерге эркин кой. Жетинчи, колдоруңду түздөп, белиңди өйдө көтөр, колуң менен бутуң жерде болот, дем ал. Сегизинчи, колу бутуң жерде болсун, колу бутуң түз болуп, денең тескери В болгончо белиңди көтөр, дем чыгар. Тогузунчу, мурда артка чойгон бутуңду алдыга алып кел да, тизең менен бут кетменин башыңдын астында, эки колуңдун ортосунда болгудай кылып бутуңду ий, дем ал. Онунчу, арткы бутуңду алдыга алып келип түздөлгөнчө дем чыгар, колдоруң жерге тийип турсун. 11-нчи, алаканыңды тийгизген боюнча башыңдан өйдө көтөр, артка бир аз ийил, дем ал. 12-нчи, колдоруңду ылдый түшүрүп, баштапкы позицияга алып кел да дем чыгар.
Жаңы эле күн менен саламдаштыңар. Эми жаңы жомоктогудай күнүңөрдү баштай бергиле. Тайчи. Тайчи Чуан же Тайчи Куан деген ат менен белгилүү тайчи Кытайдын аскери искусствосу. Ал жүздөгөн жыл мурда буддизм жана Конфуций окууларына чейин эле пайда болгон. Ал Японияда абдан популярдуу. Кытай каада салтына ылайык тайчи дао мастери жана согуштук искусствонун чебери Жанг Санфэнг тарабынан жаралган. Ал эми 19-кылымда дүйнөнүн башка бөлүгүнө Ян Лучан тараткан. Тайчи башында нейжия же ички согуштук искусство болгон. Анын негизги максаты өздүк өсүш болгон. Өзүн өзү коргоого багытталган эле. Ал мүмкүн болушунча аз күч колдонуп, ыкчамдыкка таянып, каршысындагы адамды жеңүүнү үйрөтөт. Тайчи дене жана акылды айыктыруучу каражат катары каралса да, көбүнчө ден соолукту жана жан дүйнөнү, ички тынчтыкты чыңдоого колдонула берет. Жарандарды активдүү болууга үндөө үчүн Кытай мамлекети аны көнүгүү катары жайылтты. Ал баштапкы согуштук маанисин жоготту. Анын ордуна баардыгына жеткиликтүү сергек жашоонун кут булагы болуп калды. Тайчи стилдери. Тайчи мектептери жана стилдери ого эле көп. Төмөндөгүлөр эң мыктылары. Биринчи Чен стили. Жай кыймыл менен ыкчам кыймылдар алмак-салмак аткарылат. Экинчи Ян стили. Абдан кеңири таралган түрү. Жай, суудай куюлган кыймылдар менен мүнөздөлөт. Үчүнчү Ву стили. Аз, жай, ойлонуштурулган кыймылдар. Төртүнчү Хао стили. Ички кыймылдарга багытталат. Тышкы кыймылды микроскоп менен байкаса болот. Жада калса, Кытайда да абдан аз колдонулган түрү. Айырмачылыктарына карабастан бул стилдер бирдей максатты алдыга коет. Биринчи, кыймылсыз туруп кыймылды башкаруу. Экинчи, ыкчамдык менен күчкө туруштук берүү. Үчүнчү, экинчи кыймылдап биринчи аяктоо. Төртүнчү, өзүңдү жана каршылашыңды таануу. Тайчинин негизги 10 принциби. Ян Чен Фуаттуу чебердин айтымында тайчини туура аткаруу 10 принципке таянат. Биринчи, башыңды бийик кармап, болгон энергияңды төбөңө жумша. Экинчи, көпкүрөгүңдү тартып, далыңды түздө, денеңди ылдыйкы бөлүгүндө жеңил болсун. Үчүнчү, бел жагыңды бош кой, денеңди башкаргыдай болсун. Төртүнчү, белиң салмак кандай тартылып жатканын билип, оор жана жеңил нерсенин айырмачылыгын сезсин. Бешинчи, колдоруң эркин кыймылдагыдай жана энергиянын агымы таралгыдай кылып, ийиндериңди бош кой. Алтынчы, дененин күчүнөн да мээнин ыкчамдыгынын баасын бил. Жетинчи, денеңдин өйдөкү жана ылдыйкы бөлүгү бирдей кыймылдагандай кылып бир түргө келтир. Сегизинчи, акыл эс, дене жана дем алууну маш келтирүү, синхрондоштуруу үчүн ички жана сырткыны бир түргө келтир. Тогузунчу, кыймылдын агымын үзбө, агымды жана гармонияны башкар. Онунчу, кыймылдан кыймылсыздыкты изде, кыймылдуу дене бейкапар акыл эске жетелейт, мээни тынчтандырат. Булуттарды тууроо. Тайчидеги абдан белгилүү кыймыл көнүгүүдөгү булуттардын төмөнкү түрлөрүн камтыйт. Ал булуттардай кол булга деп аталат. Мындагы кадамдар. Биринчи, алаканыңды жер каратып, колдоруңду алдыга сун. Экинчи, бактын сөңгөгүн кучактап жаткансып, алаканыңды ички бетине карат. Үчүнчү, алаканыңды сыртты карат. Төртүнчү, сол колуңду өйдө көтөр, кайра борборго алып кел. Оң колуңду ылдый түшүр, кайра борборго алып кел. Бешинчи, денеңдин маңдайында топтун формасын чий. Алтынчы, сол алаканыңды өзүңдүн жүзүңө карат. Жетинчи, салмагыңды сол бутуңа сал да, белиңден өйдөкү бөлүгү менен бир тарапка бурул. Көзүңдү колуңдун кыймылынан алба. Сегизинчи, сол колуңду белиңе кой да, оң колуңду бет маңдайыңа алып кел. Тогузунчу, салмагыңды оң бутуңа сал. Онунчу, оң тарабыңа бурул. Көтөрүлгөн колуңдан көзүңдү алба. 11-чи, бул кыймылды салмак менен бирде оң, бирде сол буттарыңа оодарып тур. Колдоруңдун гана позициясын өзгөртөсүң. 12-чи, колдоруңду кайрадан алдыга сун, акырындан түшүрүп баштапкы позициясына алып кел. Цигун. Чи кун деген ат менен да белгилүү. Аталыш ци, жашоо күчү, энергия жана гун, иш дегенди туюндулат. Бул форма адамдын жашоо күчү менен иштейт дегенди билдирет.
салыштырмалуу жаш жаңы болсо да өзгөчө азыркат алышы менен цигун искусствосу менталдык жана физикалык элчиликти камсыздоочу байыркы искусство дао ийинге негизделген. Бул ыкма 20-кылымдын башында машыгуу жана согуштук искусство боюнча докладдарда пайда боло баштаган. 1930-жылдарга чейин бейтапканаларда колдонула башталган. Кытай мамлекети аны тайчиде кылып кийинчерээк жайылтты. Цигун кыймылсыз жана кыймылдуу көнүгүүлөрдөн турат. Турганда, отурганда жана эңкейген позицияда дем алууну жакшыртууга өбөлгө түзөт. Цигундун түрлөрү көп, бирок бардыгы жашоо күчүн күчтөндүрүп, кайра жаратууга багытталат. Кыймылдары адатта жай болгону менен практикасы интенсивдүү. Цигундун пайдасы. Көптөгөн эл аралык илимий изилдөөлөргө караганда цигундунда тайчи, йогада эле ден соолук үчүн пайдасы зор. Илимий изилдөө аркылуу такталган, өзгөчө айырмаланганы Сан-Франциско цигун институтунун доктору Каннет Сансирендин цигундун медицинада колдонулушу аттуу макаласында берилген. Биринчи, мээдеги толкундун өзгөрүшү. Экинчи, жыныстык гормондордун жакшырган тең салмактуулугу. Үчүнчү, жүрөк туткагынан приступ, каза болгондордун санынын азайышы. Төртүнчү, гипертоник бейтаптарында кан басымдын төмөндөшү. Бешинчи, сөөктүн тыгыздыгынын жакшырышы. Алтынчы, кан айлануунун жакшырышы. Жетинчи, картаюунун симптомдорун жайлантуу. Сегизинчи, организмдин функцияларынын тең салмагы жана натыйжалуулугу. Тогузунчу, мээге кандын жакшыраак жетиши, акыл-эс дене байланышынын жакшырышы. Онунчу, жүрөктүн функциясынын жакшы иштеши. 11-нчи, рак ооруларын даарылоодо кошумча таасирдин азайышы. Бул искусствону колдонуу аркылуу форманы гана сактоо мүмкүн болбостон, анын узак жашоого да жардамы тиет. Цигун практикасынын ыкмалары, методдору. Цигунду туура аткаруу үчүн жашоо энергиясынын бүт дене аркылуу агып өтүшүн унутпашыбыз керек. Аны кандайча башкаруу керектигин билишибиз абзел. Биринчи, Цяо Цзэн денени башкаруу, туура позицияда туруу менен жерде бекем туруу маанилүү. Экинчи, Цяо Цзи дем алууну башкаруу, жай, туруктуу, бейпил болгонго чейин. Үчүнчү, Цяо Хсин акыл-эсти башкаруу, эң татаал бөлүк, мээни чаташкан ойлордон тазалоо. Төртүнчү, Цяо Чи жашоо күчүн башкаруу. Жогорудагы 3 элементти башкаруу аркылуу ал кадимкисиндей агышы керек. Бешинчи, Цяо Чен рухту башкаруу. Рух талаадагы күч жана негиз. Тайчи цигундун маңызында Янг, Швинг, Минг ушундайча баяндайт. Ушинтип бүт организм бир максатты көздөй, бир бүтүндүккө иштегенге даярданат. Цигундун 5 элементи. Цигундун мыкты көнүгүүлөрүнүн бири 5 элементти чагылдырган серия: жер, суу, жыгач, металл жана от. Бул кыймылдардын мээнин жана органдын функциясын жакшыртуу үчүн анын сериясы энергиянын 5 агымын тең салмагын көздөйт. Бул кыймылдарды аткаруунун бир топ түрү бар. Мындай учурда Барселонадагы Цигун институтунун профессору Мария Изабел Гарсия Монреалдын моделин аркалайбыз. Жер. Биринчи, буттарыңды 2 ийниңе туштап ачып тур. Экинчи, позицияны бекемдеш үчүн бут кетмениңди акырындан сыртты көздөй бур. Үчүнчү, ийниңди бош кой, колдоруңду да ылдый ташта. Денеден бир аз арыраак болсун. Бул вуци бекем позиция. Төртүнчү, дем алып жатканда колдоруңду алдыга көтөр. Ийниңе катарлаш болгонго чейин. Алакандарың жер карасын. Бешинчи, буттарыңды бүккөндө дем чыгар. Колдоруңду ылдый түшүр. Ичиңди тушуңа келгенге чейин алакандарың ылдый караган калпта. Алтынчы, ушундай позицияда бир нече секунд тур да дем алышыңа көз сал. Суу. Жер позициясынан баштап чөк түшүп отургандай тизеңди бүк. Дең чыгарып жатканда көкүрөгүңдү түз карма. Экинчи, бел омурткаларың чоюу үчүн чачаңды көпчик ылдый бас. Үчүнчү, дем алганда жер позициясынан кайтып тур. Төртүнчү, жалпысынан 3 жолу болгудай кылып 2 жолу кайтала. Жыгач.
Жер позициясындагыдай башта алаканыңды өйдө каратып, колдоруңду эки тарабыңа ач. Дем алганда колуң менен тегерек кыл да акырек тушуна келсин. Ийниңди бош кой. Алаканың менен чыканактарың төмөн карагандай кылып колдоруңду бур. Экинчи, дем чыгарганда кыймылды алмаштыр. Баштапкы позицияга келгенге чейин колдоруң менен ылдый көздөй тегерек жаса. Үчүнчү, жалпысынан 3 жолу болгудай кылып 2 жолу кайтала. Металл. Биринчи, жер позициясынан баштап колдоруңду төш сөөккө чейин жеткире көтөр. Экинчи, 4 дюйм 10 см боштук калтырып, 2 колуңду жакын алып кел. Манжаларыңды бош кой, ортолору ачык болсун, сырткы бети үстүн карасын. Үчүнчү, дем алганда колдоруңду ийниңдин кеңдигине алыстат. Төртүнчү, дем чыгарганда колдоруңду экинчи позициядагыдай жакындат. Бешинчи, жалпысынан 3 жолу болгудай кылып 2 жолу кайтала. Колдоруңду өпкөңдүн тушуна алып келип жатканда энергияны байка. От. Биринчи, жер позициясынан баштап дем алганда колуңду жүрөк тушка алып кел. Бири экинчисинен бир аз өйдө болсун. Алакандарыңды бири-бирине карат. Экинчи, жүрөгүңдүн энергиясын сезүү үчүн колдоруңду айлант. Үчүнчү, белиңден өйдө бөлүгүн акырын солго бур. Тулку боюңду бош кой. Билегиң жерге параллель болсун. Төртүнчү, алакандарың бири-бирин караткан боюнча колдоруңду алыстат. Бирөөсүн өйдө ийин тушуна, экинчисин ылдый курсагыңа алып кел. Бешинчи, белиңден өйдө бөлүгүн акырын оңго бур. Тулку боюңду бош кой. Билегиң жерге параллель болсун. Алтынчы, дем чыгарганда колдоруңду кайрадан жүрөк тушка алып кел. Жетинчи, алакандарыңды бири-бирин караткан боюнча колдоруңду алыстат. Бирөөсүн өйдө ийин тушуңа, экинчисин ылдый курсагыңа алып кел. Серияны толуктоо, бүтүрүү. Биринчи, жер позициясынан баштап колдоруңду ийин тушуна алып келгенче дем ал. Алакандарыңды бири-бирине карат. Экинчи, дем чыгарып жатканда колдоруңду эки тарабына түшүр. Баштапкы вуци позициясына келтир. Шиатсу. Сиатсу. 20 кылымдын башында артрит оорусун дарылоо максатында Японияда жаралган сиатсу энергиянын агымына иштейт. Баш бармак менен алаканды басуу аркылуу ишке ашат. Чоюлуучу жана дем алуучу көнүгүүлөрдү айкалыштыруу менен дененин башка элементтеринин арасында тең салмакты камсыздайт. Дао иын деген аталышы бар экендиги, бир нерсени тууроо же нефрит ташында чегилип жазылган дегени мааниге эмес. Эң негизгиси техника жана эмне кылып жаткандыгыңда. Керилип чоюлуу жана бүрүшүү, башты ийүү жана көтөрүү, кадам жасоо, жатуу, эс алуу же туруу, басуу же акырындан кадам таштоо, кыйкыруу же дем алуу баардыгы дао иын боло берет. Гехонг. Жакшыраак дем ал, узагыраак жаша. Ксиушен Шишу аттуу китеп батышта мыкты өнүктүрүү боюнча 10 китеп катары белгилүү. Ал 13 кылымда эле пайда болуп, акыл эсти жана денени өстүрүү боюнча түрдүү булактардан алынган материалдын топтомунан турат. Анда баарынан да 6 кылымда жашаган белгилүү Кытай доктору эссеист Сун Симяонун айткандары камтылган. Сун Симяо 6 дарылоочу добуш үн деп аталган техниканын жактоочусу. Ал техника кыймылды, дем алууну жана үн чыгарууну башкаруу. Анын максаты жан дүйнөнү тынч, бейпил абалга алып келүү. 6 добушка төмөнкүлөр кирет. Ху, терең үшкүрүк чыгаргандай, ш деп айтылат. Боор менен байланыштуу. Хе, хер деп эстеп айтылат. Жүрөк менен байланыштуу. Си, сир деп жай дем чыгаруу менен айтылат. Өпкө менен байланыштуу. Чуй, чиви деп күч менен дем чыгаргандай айтылат. Бөйрөк менен байланыштуу. Ху деп айтылат. Көк боор менен байланыштуу. Хи, ши деп айтылат. Бүт денени байланыштырат. Сун Симяонун жазган ыры жыл мезгилине ылайык жакшы жашоонун жолу кандайча болоорун айтып берет, кеңеш берет. Дем алуунун мааниси зор экендигин эскертет. Биз дем алып жатканда ар бир дарылоочу добуш менен дене мүчөсүн элестетип турабыз. Жазында көзүң тунук болуп, жыгаштын бооруңа жардамы болсун десең, ху деп дем ал. Жайында хеде жүрөк менен от ордуна болсун.
күзүндө металл жыйнап өпкөң нымдуу болсун десең, си деп дем ал. Бөйрөктөр үчүн чуй деп дем ал. Ички суунун тынчтанышын сезе бил. Бардык ысыкты жана кыжаалатты чыгарыш үчүн 3 кат жылыткыч хиге муктаж. Көкбоор тамакты аш кылсын десең, 4 жыл мезгил бою терең дем ал. Анан албетте оо жок дем чыгара бербе. Өз кулагың сени укпасын. Эң мыктысы көнүгүү, түбөлүк жаштыгыңды сактайсың. Бул бөлүмдө берилген чыгыш каада салттары бир аз түшүнүксүз болушу мүмкүн. Эң негизги ой алардын бардыгы физикалык көнүгүүнү туура дем алуу менен айкалыштыра билүү. Бул эки компонент кыймыл жана дем алуу аң сезимибизди денеге тууралап алып келүүгө жардам берет. Мээбизге күнүмдүк кыжаалат кылган маселелер менен талаалап кетүүсүнө жол бербейт. Көпчүлүк учурда биз жетишээрлик дем алып албаганыбызды аңдай бербейбиз. 9-бөлүм. Чыйрактык жана ваби-саби. Стресске жана кайгыга алдырбай, жашоодогу кыйынчылыктарды кантип жеңсе болот? Чыйрактык деген эмне? Икигайы белгилүү болгон адамдардын окшош тарабы эмне болсо да өтө дилгирлик менен максаттын, кумарынын аркасынан издейт. Алар кандай гана тоскоолдуктар биринин артынан бири келбесин, эч качан жеңилип бербейт. Биз чыйрактык тууралуу кеп кылып жатабыз. Бул психологдордун арасындагы абдан таасирдүү түшүнүк. Чыйрактык бул ишти көк беттик менен уланта берүү жөндөмү эмес. Ал жашоодогу чукул нерсеге эмес, маанилүү нерсеге көңүл коюу дегенди түшүндүрүп, негативдүү эмоцияга берилбеш керек деген көз карашты туюнтат. Акыркы бөлүмдө чыйрактыктын чегинен чыгып, жаман акыбалдан калыбына келүү же жашоодо сынып калбоону үйрөнүүнү ачып беребиз. Эртедир кечтир баарыбыз эле оор учурларга кабылабыз. Ал кандай жол менен келсе да, биздин жашообуздун сапатына тийгизген таасири чоң. Акыл эс, денени жана эмоционалдык чыйрактыкты туура машыктыруу менен жашоодогу үйдө ылдыйга туруштук берүү маанилүү. Нана Кароби Яоки. 7 жолу жыгылсаң 8 жолу тур. Япон макалы. Чыйрактык кыйынчылыктарды жеңип чыгуу жөндөмү. Канчалык чыйрак болсок, өзүбүздү колго алсак, жашообузда мааниге ээ нерсеге кайтып баруу ошончолук оңой болот. Чыйрак, өжөр адамдар максатка карай бара турган жолду билишет. Ал жолдон чыгаруучу маселелерге берилбейт. Күчтүү болушунун мааниси алардын ийкемдүүлүгүндө. Алар өзгөрүүлөргө жана тагдырдын бурулуштарына ылайыкташа билишет. Өздөрү көзөмөлдөй ала турган нерселерге гана ыкташат. Көзөмөлдөй албай турган нерселерге баштарын оорутушпайт. Рейнхолд Нибурдун бейпилчилик дубасы. О Кудай, бизди ак көңүл кыл, кыжаалат болбой кабыл алууга. Өзгөртүүбүз колубуздан келбей турган нерселерди кыжаалат болбой кабыл алууга. Колдон келе турган нерселерди өзгөртүүгө күч-кубат бер. Эки абалды айырмалай алганга акыл эс бер. Буддизм жана стоицизмдеги эмоционалдык чыйрактык. Сиддхарта Гутама Будда Непалдагы Капилавасту ханзадасы болуп жарык дүйнөгө келип, бай адамдардын курчоосунда ак сарайда чоңойгон. 16 жашында үйлөнүп балалуу болот. Үй бүлөсүнүн байлыгына ыраазы болбой, 29 жашында жашоонун башка стилин байкап көрмөкчү болуп, дербиш катары жашоо максатын көздөп ак сарайдан качып кетет. Бирок бул календерлик сопулукта ал ойлогондой болбой калат. Гутама издеген бакытты жана кутту сезбейт. Байлык да, календерлик дагы ага жаккан жок. Даанышман адам жашоонун жыргалын көңүлдөн тышкары койбоо керек экендигин түшүнөт. Акылдуу адам бул жыргалчылыкта жашап, бирок анын кулу болуп калышы оңой экендигин эстен чыгарбай жашайт. Ситиумдук Дзено өз изилдөөсүн синиктер менен бирге баштаган. Синиктер да элден безип, жердеги жыргалчылыктан баш тартып жашашкан. Алар көчөдө жашашкан. Бар байлыгы жондагы кийими. Синизмдин эч кандай жыргалчылык тартуулабагандыгын көргөндөн кийин Дзено ал окуусун токтотуп, стоицизм мектебин негиздейт. Анын негизги идеясы жыргал жашоону жакшы көрүүнүн эч жамандыгы жок. Бир гана алар сени бийлеп албашы керек. Ал жыргалчылыктар убактылуу экенин, бир күнү жок болооруна даяр болушуң керек. Максаты синизмдегидей бардык жыргалчылыкты жана сезимдерди жок кылуу эмес, бирок терс эмоцияларды жок кылуу. Башынан бери эле буддизм жана стоицизмдин бирден бир максаты жыргал жашоону, эмоцияны жана каалоо тилекти башкара билүү болгон. Философиялары ар башка болгону менен экөө тең эгону ооздуктоону жана терс эмоциябызды контролдоону максат кылат. Стоицизм дагы, буддизм дагы
түп тамырынан бери куттуу жашоого көнүгүү ыкмасы. Стоицизм боюнча биздин жыргал жашообуз жана каалоо тилегибиз маселе эмес. Алар бизди биротоло бийлеп алганга чейин жыргал жашоонун үзүрүн көрө берүү абзел. Стоиктер эмоциясын жашыра билген адамдарды моралдык сапаттары бийик адамдар катары эсептешет. Башка келчү эң жаман нерсе кайсы? Биз акыры көксөгөн ишибизге жеттик. Бирок бир аздан кийин андан да жакшысына көз арта баштайбыз. Лотереядан утуп алып, ага соонун автоунаа сатып алабыз. Андан кийин жел кайыксыз жашообузду элестете албай калабыз. Жакшы көрүп жүргөн кишини же аялдын жүрөгүн багындыргандан кийин капыстан эле көздөрүбүз башка жакка алактай баштайт. Адам баласы эч нерсеге тойбойт. Стоиктер ушуга окшогон каалоо тилектердин артынан түшпөө керек деп ишенишет. Ыйманы бийик адамдын максаты тынчтык, бейкапар абалга жетүү, кыжаалат болуу, коркуу, уялуу, менменсинүү, ачуулануу, терс сезимдердин жок болушу жана бакыт, сүйүү, чыйрактык жана ыраазы болуу сыяктуу позитивдүү сезимдердин бар болушу. Акыл эсти тунук кармоо үчүн стоиктер тескери визуализация деген ыкманы колдонушат. Айрым артыкчылык же жыргалчылыктан кол жууп кала турган болсо, ага даяр болуу үчүн башка келчү эң жаман нерсени элестетишет. Тескери визуализациянын көнүгүү менен терс окуяларды элестетишке туура келет, бирок ага кыжаалат болбойбуз. Байыркы Римдеги эң бай адамдын бири Сенека укмуш жашоодо жашаган, бирок өзү стоик болгон. Ал уктаардан алдында дайыма тескери визуализацияны аткарууну сунуштайт. Чындыгында ал тескери визуализацияны элестетип гана тим болбостон, жашоосунда да колдонгон. Мисалы, бир жума кызматчысы жок жашаган же бай адам жебей турган тамак ашты жана суусундуктарды ичип жеген. Жыйынтыгында ал суроого жооп тапкан. Башка келчү эң жаман нерсе кайсы? Жакшы эмоцияга ээ болуу үчүн медитация. Тескери визуализация жана терс эмоцияга берилүүдөн тышкары, стоицизмдин дагы бир негизги жобосу бейпилчилик дубасында эмнени көзөмөлдөй алабыз, эмнени көзөмөлдөй албайбыз, ошону билүү керек экенин окуганбыз. Биздин колдон келбей турган нерселерге кыжаалат болуу эч нерсени чечпейт. Эмнени өзгөртүүгө болот, эмнени өзгөртүүгө мүмкүн эмес, жакшы билишибиз керек. Аны билбесек, терс эмоцияга берилип кетишибиз ыктымал. Эпиктет тус, кеп сага эмне болгондугунда эмес, сен ага кандай реакция кылганыңда деп айткан. Дзен буддизмде медитация, каалоо тилек, эмоцияны билүүнүн жана алардан кантип бошонуунун жолу. Мээни тумандаган ойлордон гана бошотуу болбостон, оюбузга келген ой, эмоцияга байкоо салуу жана аларга берилип кетпөө. Ушундай жол менен ачуулануу, кызганыч, таарыныч мээбизди ээлеп албагандай кылып машыктырабыз. Буддизмдеги өтө көп колдонулган мантралардын бири терс эмоцияны контролдоого багытталат. Ом мани падме хум. Ом эгону тазалоочу өкөлдүк. Ма кызганычты тазалоочу этика. Ни каалоо тилекти тазалоочу сабырдуулук. Пед мурунтан жаңылыш алынган пикирди тазалоочу тынчтактык. Ме сараңдыкты тазалоочу багынуу. Хум жек көрүүнү тазалоочу даанышмандык. Мында жана азыр оомал төкмөл дүйнө. Чыйрактыкты өстүрүүнүн дагы бир жолу кайсы убак менен жашап жатканыңды билүү. Буддизмда, стоицизмда азыркы учур чакты гана көзөмөлдөй аларыбызды эскертет. Өтмүшкө же келечекке кыжаалат болуунун ордуна азыркы учурда болуп жаткан нерселерди жактырышыбыз абзел. Буддист кечил Techich Nhat Hanh чындыгында сенин тирүү кезиң азыркы учуруң деп айтат. Мында жана азыр жашоонун даамын татуудан тышкары стоиктер дүйнөнүн оомал төкмөл экендигин эскертет. Рим императору Маркус Аврелиус айткандай, биз жакшы көргөн нерселер бактагы жалбырактардай, жел болгон учурда алар жерге учуп түшүшү мүмкүн. Жашоодогу өзгөрүүлөр кокусунан эместигин, ааламдын өзгөчө буддисттик түшүнүктөрдүн негизги маңызын түзөөрүн ал кошумчалаган. Биздин колубуздагы нерселер жана биз жактырган адамдар акыры бир күн жок болоорун эстен чыгарбашыбыз керек. Ушуну эстеп калышыбыз керек, бирок пессимизмге берилбейли. Бул дүйнөнүн оомал төкмөл экендиги бизди капалантпашы керек. Ал азыркы учурду жана бизди курчаган адамдарды сүйүүгө жардам бериши керек. Адам баласы түбөлүктүү түркүк эмес деп Сенека айткан. Бул дүйнөнүн убактылуу, өтмө, туруксуз табияты буддизмдеги негизги түшүнүк. Муну эстеп жүрүү менен
Бир нерсени жоготкондо ашыкча оорудан алыс болосуң. Ваби саби жана ичи-го ичи-ие бизди курчап турган дүйнөнүн учуп кетүүчү, өзгөртмө, жаман табиятынын коопсуздугун көрсөткөн япон түшүгүнүгү ваби-саби деп аталат. Мыкты нерседен кооздукту издегенге караганда кемчилиги бар, толук эмес нерседен кооздукту издешибиз керек. Ошондуктан япондор туура эмес же кетик идишке баа берет. Мыкты эмес, бүтүн эмес, өтмө нерселер гана чындыгында кооз болушу ыктымал. Анткени алар кадимки дүйнөнү чагылдырып жатат. Япониядагы дагы кошумча түшүнүк ичи-го ичи-ие мааниси бул күндөр да өтөт, кайрылып келбейт дегенди билдирет. Көпчүлүк коомдук жыйындарда бул эскертүү айтылат. Ар бир мамиле досуң, үй бүлөң, бейтааныш менен болобу, уникалдуу, ал кайра кайталанбайт. Азыркы учурду баалап, өтмүштө болгон же болочокто боло турган нерселер менен кыжаалат болуп, өзүбүздү жоготпошубуз керек. Бул түшүнүк чай церемониясында, дзен медитациясында, япон согуштук искусствосунда да колдонулат. Бардыгында учур жакка басым жасалат. Батыштагы таш имараттардын, Европадагы соборлордун туруктуулугуна көнүп чоңойдук. Ал нерсе бизди эч нерсе өзгөрбөөчүдөй сезимде калтырып, убакыттын өтүшүн унуттурат. Грек-Рим архитектурасы, симметрияны, кескин линияларды, зыңкыйган фасадтарды, өткөн кылымдын кудайларынын статуяларын жана имараттардын даңазалайт. Башка жагынан алганда, япон архитектурасы зыңкыйбайт деле, мыкты дагы эмес. Анткени ал ваби-саби доорунда салынган. Жыгаштан имарат куруу салты анын утурумдук экендигинен кабар берет. Келечек муун аны кайра куруп алат дегенди билдирет. Адам баласынын жашоосу чектелүү жана биз жараткан нерселер түбөлүктүү эмес экендигин япон маданияты кабыл алат. Исе улуу храмы мисалы канчалаган кылымдардан бери эле ар 20 жылда кайрадан курулат. Маанилүүсү имараттын кылымдар бою турушунда эмес, каада салттын сакталышында. Адамдын колунан жасалган конструкцияга караганда убакыттын өтүшү менен эскирбеген нерселер каада салт болот эмеспи? Эң негизгиси биз көзөмөлдөй албай турган убакыттын өтүшү, дүйнөнүн өзгөрмө табияты сыяктуу нерселерди мойнубузга алышыбыз керек. Ичи-го ичи-ие азыркы учурга маани берүүнү үйрөтөт. Жашоонун ар бир моментин жыргап жаша. Ошондуктан икигайыңды табуу, ага жетүү абдан чоң мааниге ээ. Ваби-саби жаман нерседен да кооздукту табууну үйрөтөт. Чыйрактыктан тышкары жаман акбалдан кайра калыпка келүү. Уламышта айтылгандай, алгач Геркулес Гидрага жолугуп, анын башын алганда, анын ордуна кайра 2 баш чыкканында айласы курган. Ар бир жаракат алган сайын ал жырткыч күчүнө толуп, аны өлтүрүү мүмкүн эмес болуп калган эле. Нассим Телеп жаман акбалдан кайра калыпка келүү, иретсиздиктен пайда көргөн нерселерди мындайча түшүндүрөт. Начар бошоң деген сөздү алсызданган, жапа чеккен кишини, нерсени жана уюмду сүрөттөө үчүн колдонобуз. Алсызданбастан зыяндуу нерсеге туруштук берген нерселерди бекем, чыйрак деп сүрөттөйбүз. Бирок алсызданып кайра күчкө толгон нерселерди сүрөттөгөнгө ылайыктуу сөз жок. Лерналык Гидраныкындай күчтүү, алсызданганда тескерисинен күчкө толгон нерселерди сүрөттөө үчүн Нассим Талеб жаман акыбалдан кайра калууна келүү деген терминди сунуштайт. Ал чыдамкайлыктан жана бекемдиктен тышкары турат. Чыйрактык шокко туруштук берет. Бир калыпта калат, жаман акбалдан чыйралат. Жаман акбалдан чыйралууга оор окуя жана чукул абалдар жакшы моделдерди сунуштайт. 2011-жылы Япониянын Токого аймагын Фукусима жээгиндеги ондогон чоң шаарларды жана шаарчаларды цунами кыйратты. Ал кырсык болуп өткөндөн 2 жылдан кийин биз ал жээкке барганда сааттап тарпы чыккан чоң жолдо жүрдүк. Ээн калган бензин койгон станциялардан, бош калган метро станциялардан, көчөлөрү үйдүн урандыларына, автоунаага толгон шаарлардан өттүк. Бул шаарлар алсызданган аймактар эле. Мамлекет алардын бар экенин унутуп койгон, өздөрүнчө калыбына келтире алган эмес. Ал эми Исиномаки жана Ксеннума сыяктуу жерлерде аябай зыян тартты. Бирок бир топ жылдан кийин көпчүлүктүн күчү менен кайрадан курулду. Исиномаки жана Ксеннумалыктар чыйрак экендигин көрсөтүштү. Алар кыйроодон кийин баштапкы калыбына келе алды. Цунамини жараткан жер титирөө Фукусима атомдук электр станциясына да таасирин тийгизбей койгон жок.
Tokyo Электр Энергия компаниясынын инженерлери мындай кыйроодон кайра бутка турууга даяр эмес эле. Фукусима атомдук электр станциясы ар кандай чукул кырдаалдарга даяр. Ал тилсиз жоого карата чыйрактыгын көрсөттү. Жер титирөөдөн кийинки саналуу мүнөттө Токионун каржы рыноктору жабылды. Жыйынтыгында кайсы бизнес гүлдөдү? Ири курулуш компаниялары 2011 жылдан кийин өсүп өнүгүүнүн гана үстүндө болду. Токогу жээгиндеги аймакты куруу муктаждыгы бар эле. Ушул учурда Япон курулуш компаниялары жаман акпалдан пайда көрүп жатты. Анткени алар ошол кыйроодон улам көп пайда табышты. Келгиле эми, бул түшүнүктү биз кандайча күнүмдүк жашообузда колдоно алабыз? Байкап көрөлү, кантип биз жаман акпалдан чыксак болот? Биринчи кадам — альтернатива жарат. Бир эле айлык акынын өзүн карабай, хоббиңден, башка жумуштан же жаңы ишкерликти ачуу менен акча табуунун кошумча булагын тап. Эгерде сенде бир эле айлык акы болсо, сени кызматка алган киши бир балеге кабылган күнү такыр куржалак кыласың. Ошондо каржылык жактан алсыздаган абалга кептелесиң. Экинчиси, сенде бир нече вариант болсо, анан негизги жумушуңдан кол жуусаң, сен көбүрөөк убактыңды экинчи жумушуңа жумшайсың. Керек болсо мурдагыдан да көп каржы табышың ыктымал. Ошентип жашооңдогу кара күндөрдү жеңесиң. Жаман акпалдан чыгасың. Огимидеги биз сүйлөшкөн аксакалдардын 100%-нын негизги жана кошумча жумушу бар экен. Көпчүлүгү кошумча жумуш катары багбанчылык кылышып, жергиликтүү базарда өндүргөн жер жемишин сатышат. Достук жана өздүк мамиледе ушундай ойдо кетиши керек. Бул баардык жумуртканы бир себетке салба деген макаладагыдай эле. Ысык, романтикалык мамиледе да айрымдар болгон энергиясын өнөктөшүнө жумшап, аны бүтүндөй дүйнө кылып алышат. Ал мамиле уланбай калса, ал адамдар баарынан кол жууйт. Эгерде алар бекем достукту чыңдап, толук кандуу жашаса, мамилесинин аягында жакшыраак абалда болушмак. Алар жаман акпалдан чыга алышпайт. Эми ойлонуп көргүлө. Бир айлык акымдан башка нерсенин кереги жок. Мен досторум менен бактылуумун. Мага дагы жаңы эмне керек? Жашоого өзгөртүү киргизүү убакытты текке кетиргенге барабар болушу ыктымал. Бирок башкача нерсеге башкача ыкма керек. Комфорттуу зонага ыктайбыз. Бирок күтүлбөгөн нерсе эртедир кечтир баары бир болуп кетет. Экинчи кадам. Кээ бирде итият бол, кээ бирде тобокелге сал. Бул түшүнүктү түшүндүрүү үчүн финансы секторунан мисал келтирели. Сенде $10,000 болсо, $9,000 мөөнөттүү депозитка салып, калган $1,000 10 жаңы бизнеске жумша. Ар бири $100 өсүшкө ээ болгудай болсун. Эгерде алардын үчөөсүнүн иши жүрүшпөй калса, $300 жоготосуң. Башка 3 компаниянын баасы төмөндөсө, $100 же $200 табасың. Жаңы иштин баасы 20 эсе көбөйсө, $2,000 же андан көп табышың ыктымал. 3 бизнес кайрадан бутуна турса да, кайрадан эле акча жасай аласыңар. Бөлүнгөн нерседен да гидрадай болуп пайда табасыңар. Жаман абалдан чыгуунун жолу гезиттерде жарыяланган беделдүү эмес фондко $10,000 жумшап, өзүңдү сындыра турган зыянга учуратпастан кичине тобокелчиликке барсаңар, ал кайра сыйлыгын тартуулайт. Үчүнчү кадам. Сени алсыздандырган нерселерден кутул. Бул көнүгүү үчүн тескери маршрутту тандайбыз. Өзүңдөн сура, мени эмне алсыздандырат? Айрым адамдар, нерселер, адаттар бизди чыгашага алып келип ызалантат. Алар кимдер жана эмнелер? Жаңы жыл чечимдерин жазып жатканда жашообузга жаңы чакырык таштайбыз. Ушундай максат коюу албетте жакшы, бирок керектүү максатты кое билүү андан да жакшы. Мисалы, тамактардын ортосунда закуска жегенди токтот. Экинчи, таттууну жумасына бир эле жолу жеш керек. Үчүнчү, карыздарыңдын акырындан бир-бирден берип кутул. Төртүнчү, начар адамдардан алыс бол. Бешинчи, сага жакпаган ишти кылып убакыт коротпо. Биз аны кылууга милдеттүү эмеспиз. Алтынчы, Facebook'та күнүнө 20 мүнөттөн ашык отурба. Жашоодо чыйрак болуу үчүн жолуң болбой калуудан коркпоо керек. Анткени ар бир жолу ишиң оңунан чыкпай калганда өсүшкө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жаман акпалдан чыгуучу ыкманы кабыл алсак, ар муш жеген сайын күчтүүрөөк болууга, жашоо стилиңди оңдоого, икигайыңа оюңду топтогонго жол табасың. 1-2 муш жегенди тажрыйба катары караса болот. Аны жашоого кеңири колдоно алабыз. Анткени биз максаттарыбызды тууралап, улам, жаңысын жана жакшыраагын коет эмеспизби?
Нассим Талеб мынтип жазган: биз башаламандыкка, ирээтсиздикке, окуяларга, белгисиздикке, өзүбүздү өзүбүз тааныш үчүн кайгылуу окуяларды укканга муктажбыз. Жашоо ушунусу менен кызык. Жаман абалдан чыгууга кызыккандарга Нассим Талебдин китебин сунуштайбыз. Жашоо өзү туруш турпаты менен кемчилик. Ваби-саби философиясы бизди окуткандай, убакыттын өтүшү бардыгы убактылуу экендигин билдирет. Бирок сенин икигайың анык болсо, ар бир ирмем көп мүмкүнчүлүк берет. Ошондо бардыгы түбөлүктүүдөй сезилет. Сөз аягында икигай жашоо искусствосу. Митсуо Аида 20-кылымдагы эң маанилүү каллиграф жана хайку жазгандардын бири болгон. Ал өз өмүрүн өзгөчө икигайга сайган япон адамдарынын мисалы болуп берет. Бул киши болгон эмоциясын 17 муундан турган поэмасына батырып, шодо каллиграфиясын колдонгон. Аиданын хайкулары азыркы учурдун маанилүүлүгүнө убакыттын өтүшү тууралуу. Төмөндөгү поэма мындайча которулат: мында жана азыр менин жашоомдогу жалгыз нерсе сенин жашооң. Дагы башка поэмада Аида жөн гана мында азыр деп жазган. Бул чыгарма өзгөрмөлүү дүйнөгө маани бербөө сезимин козгойт. Кийинки поэмада икигайды жашоодо кантип колдонсо боло тургандыгы тууралуу айтылат. Бакытты адамдын жүрөгү аныктайт. Аида жазган акыркы нерсе токтобо, жолуңду улант дегенди билдирет. Икигайыңды тапкандан кийин анын аздектөө, ага умтулуу жашоонун маңызы болуп эсептелет. Жашооңдо ушу максатты аныктап алганда, эмнени кылсаң да боз кендирге жазган каллиграфтай же жарым кылымдан кийин ашпоз жетекчиге чын дили менен суши жасап бергендей бактылуу адамды кармап жасайсың. Кортунду. Биздин икигайыбыз бири-бирибиздикине окшош болбойт. Бирок баардыгыбыздын окшоштугубуз жашоонун маңызын изилдегендигибизде. Биз үчүн мааниси чоң нерсе менен сезимибиз бириккенде, байланышта болгондо гана биз толук кандуу өмүр сүрөбүз. Биз байланышты жоготкондо айлабыз куруйт. Заманбап жашоо биздин чыныгы табиятыбыздан алыстатууда. Мааниси жок жашоого оңой берилип кетип жатабыз. Кубаттуу күчтөр жана акча, бийлик, көңүл, ийгилик сыяктуу стимулдар бизди жолдон адаштырууда. Аларды жашоодо негизги орунга коюуга жол бербе. Интуициябыз, ынтызардуулугубуз икигай менен байланышууга жардамдашуучу ички компас болуп берет. Сен жактырган нерсеңди гана кыл, жактырбаган нерседен алыс тур же өзгөрт. Ынтызарлан, сени бактылуу кыла турган нерсе менен алек бол. Ал сөзсүз эле орчундуу бир нерсе болбошу ыктымал. Аны жакшы ата-эне болуудан же кошуналарга жардам берүүдөн табышың ыктымал. Икигай менен байланышта болуунун атайын стратегиясы жок. Окинавалыктардан үйрөнгөндөй, аны издеп убара болуунун кажети жок. Жашоо чече турган маселе эмес. Сени жакшы көргөн адамдардын коңгуроосунда сен алек боло турчу жакшы көргөн нерсеңдин бар болушу керектигин унутпа. Икигайдын 10 эрежеси. Ошентип бул китепти Огимининин кылым каарткан даанышмандарынан алган эрежелер менен аяктайбыз. Биринчи, кыймыл аракетте бол. Пенсияга чыкпа. Жакшы көргөн нерсени кылганды токтоткондор жашоодогу максатын жоготкондор. Ошондуктан сен үчүн мааниге ээ болгон нерселерди кылып, ийгиликке жетишип, башкаларга пайда келтирүү, жагымдуу нерсе тартуулоо, жардам берүү, расмий түрдө кесиптик иш аракетин токтоткондо да тегерегиңдеги дүйнөнү бир калыпка келтир. Экинчи, кыбыраган кырашат, шашкан шайтандын иши. Макалда айтылгандай, кыбыраган кырашат. Шашылбай аракет кылганда жашоо менен убакыт жаңыча мааниге ээ болот. Үчүнчү, курсакты толук тойгузба. Аз жегендер узак жашашы ыктымал. 80% эрежени сактап чала той. Курсак айрылганча жебесе, ден соолук чың болот. Төртүнчү, жакшы досторду күт. Жакшы дос эмгекчил, ары сыяктуу. Чер жазышып сүйлөшкөндө кайгы капаны унутасың. Жакшы окуялар күнүңдү жарык кылат. Кеңеш сурайсың, тамашалашасың, кыялданасың, кыскасы жашайсың. Бешинчи, кийинки туулган күнүңө жакшынакай аман эсен жет. Аккан сууда арам жок деп айтылат. Токтоп калган сууга караганда аккан суу жакшы эмеспи? Ошол сыңары сенин организмиң узак убакытка чыдашы үчүн кам көрүшүң керек. Кошумча көнүгүү жасоо бизди бактылуу кыла турган гормондорду бөлүп чыгарат. Алтынчы, жылмайып жүр. Сергек мамиле ырахаттануу эле эмес, дос күтүүгө да жардамы тиет. Анча эмес деген нерселердин да жакшы экендигин моюнга алуу керек. Бирок мындан да азыр деген дүйнөдө мүмкүнчүлүктөрдүн көп экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Жетинчи,
табият менен таттуу мамиледе болуу. Адамдар шаарда жашаса да, табияттын бир бөлүгү экендигин унутпаш керек. Энергия алуу үчүн табиятка чыгып турушубуз абзел. 8. Ыраазычылык билдир ата бабаңа, сага дем алганга аба, жегенге тамак берген табиятка, досторуңа, үй бүлөңө, күнүңдү жакшырткан ар бир нерсеге, тирүү экениңди сездирген нерселерге ыраазы бол. Күндө рахмат айт. Ошондо бактылуулугуң артат. 9. Азыркы учурда жаша. Өткөнгө өкүнө бербе. Келечектен корко бербе. Бүгүнкү күн менен жаша. Дайыма эстеп жүр. 10. Икигайыңды жолдо. Артынан түш. Ичиңде ар бир күнүңдү маанисин чыгарып турган ынтаа жана өзгөчө талант катылуу. Сен ал акыр аягыңа чейин мыкты жагынан көрсөтүүгө түртөт. Дагы эле икигай эмне экенин билбесең, Виктор Франкл айткандай, сенин миссияң аны табуу. Сизге узак, бактылуу, маңыздуу өмүр сүрүүнү каалап, Гектор Гарсия жана Франческ Мираллес.